Assalamu alaikum урматтуу эжек агайлар жана келечектин ээлери болгон сүйүктүү окуучулар. Бүгүн биздин мектепте өзгөчөгөн себеби технология, искусство жана ден соолук маданият усулдук бирикмесин жумалын өткөрүп жатабыз. Бул бирикме адамдын жашоосун толук кандуу кылган 3 негизги түркүмдү камтыйт. Эң эле алгач технология бул биздин келечегибиз жана мүмкүнчүлүктөрүбүз. Искусство бул биздин жан дүйнөбүздүн сулуулугу жана чыгармачылыгыбыз. Ал эми акыркы ден соолук маданияты бул биздин эң башкы байлыгыбыз жана ийгиликке баруучу бекем пайдубалыбыз. Бүгүн биз ушул 3 багытты бир нукка салып, ийгиликке кадам аттуу өзгөчө интервью билести баштамакчыбыз. Биздин негизги максатыбыз заманбап технологияларды колдонуп, искусство аркылуу эс алып жана ден соолукту кантип чыңдоо керектиги тууралуу биргеликте талкуулоо. Анда эмесе кеттик. Анда эмесе суроолорубузду баштайбыз. Саламатсызбы? Сизге суроолорду берейин. Эң сүйүктүү пайдалуу тамагыңыз кандай? Шоколад тандайсызбы же алмабы? Шоколад. Фастфуд жегенден кийин өзүң кандай сезинесиң? Көңүлүм ток жана өзүм ойсуз. Сиздин оюңузча акылдуу болуш үчүн нелерди жеген жакшы? Пайдалуу тамак жана султан фруктулар жейм. Чоң рахмат. Манайың жаман болгондо эмне кыласың? Эмне менен алектенесиң? Мындай китеп окуп же телефон көрөм. Стресс болгондо китеп окуйсуң же спорт менен машыгасың? Спорт менен машыгам. Күндө канча жолу жан дүйнөң менен чындап күлөсүң? 4-5 жолу. Телефонсуз бир күн жашай аласыңбы? Ооба. Чоң рахмат, жакшы. Суроол берем. Эртең менен сен төшөктөн будильник менен турасың же максатың? Апам тур деген үчүн турам. Эртең менен күнүңдү бир стакан суу менен баштайсыңбы же телефон чукамай мененби? Биринчи телефон карайм, анан кийин суу ичем. Энергияң түгөнүп атканда эмне кыласың? Жатам. Эртең күндүзү мындай 15 мүнөт уктап алуу пайдалуубу же зыяндуу сенин оюңча? Пайдалуу. Эмне үчүн? Уктоо керек да по-любому. Сен үчүн эң оор көнүгүү кайсы? Эң оор көнүгүү сен үчүн кандай? Жүгүрүү. Спорт бул мажбурлуубу же рахатпы? Мажбур. Канча жолу отуруп тура аласың? Отуруп албайм. Жок, отуруп туруп мындай предсказание кылып койсоң канча жолу предсказание. Ден соолук бул сен үчүн акчабы же убакытпы? Ден соолук акчабы же убакытпы? Ден соолук убакыт го дейм. 100 жашка чыгуу үчүн бүгүн эмне кылышың керек? Бүгүн эртең эме кандай айтсам, туура тамактан анан уйкуну туура карап Туура кошо. Ден соолукту сактоо боюнча эң башкы кандай эрежең бар? ичпеш керек, жектеш керек, спортто машыгыш керек. Зыяндуу тамактардан баш тартуу оңойбу же кыйынбы? Зыяндуу тамактардан баш тартуу өзү кыйын, если күндө тез жеп турсаң, бирок баш тартса болот деп ойлойм. Энергияң түгөнүп баратканда эмне кыласың? Суук тартасың же таза абада сезбейсиң? Энергиям түгөнүп атканда уктайм, музыка угам, таза абада сезбейм. Эртең мененки маанайды көтөрүү үчүн эң мыкты технология бул музыкабы же муздак суубу? Муздак суудагы музыкада. Чоң рахмат. Сага суроо берейин. Эртең мененки маанайды эмне көтөрөт? Көнүгүүбү же таттуу чайбы? Таттуу чай. Ийгиликке жетүү үчүн спорттун салымы канча пайыз деп ойлойсуң? 70%. Чоң рахмат. Жакшы. Сизге суроо жолдой. Роботтор адамдын ордун толук алмаштыра алабы же искусствого адамдын жаны керек? Сизчи? Адамга алмаштыра албайт, анткени роботтор мындай керектүү болсо да, бирок адамдар маанилүү да. Мисалы, ар бир адам кыргыздардын тукумунан Силер үчүн эң мыкты эс алуу сурет тартуубу же спорт залга баруу? спорт залга баруу. Спорт залга ашыгып, ден соолугун сактасаң, Силердин оюңарча келечектин мектеби кандай болуш керек? Жасанды интеллект башкарганбы же чыгармачыл адамдардан? чыгармачыл Эмне үчүн андай деп
ойлойсуң? Анткени мектепте чыгармачылык, коом тийгиз, окуучулар үчүн Жасалма интеллект башкасы кандай болот? баарын мектепте Сен кандай ойлойсуң? Туура, чоң рахмат сизге кошулабыз. Рахмат. Сонун жана мазмундуу жоопторуңуздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге бүгүн технология менен искусствонун айкалышы ден соолук маданияты аркылуу гана ийгиликке алып келетин дагы бир жолу далилдеп кеттиңиздер. Урматтуу достор, технологияны акыл менен колдонуп, искусстводон илхам алып, ден соолугуңуздарды бекем сактаңыздар. Эсиңиздерде болсун, ийгиликке кадам өзүн өзү ар тараптуу өнүктүрүүдөн башталат. Усулдук бирикменин жумалыгы куттуу болсун. Анда эмесе кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.